Мага интим гимнастика керек эмес. Мен YouTube'дан көрүп эле жасай берем деген кыздар, мен силерге түшүндүрүп кетейин. Мен сүрөтчү эмесмин, сиздер маанисине кулак салыңыздар. Мисалы, бул сиздин алдыңкы булчуңдарыңыз дейли. Бул жерде кын булчуңуңуз бар, Мына кын булчуңда бир канча стенкалар бар, булчуңдар бар бул жерде. Кан тамырлары өтөт. Ар кандай жайгашкан булчуңдарыбыз бар. Ар кандай мына кын булчуңдарын кармап турат. Курсагыңыздагы толгон токой жеген тамак аштарыңыз менен кошуп, алдыңкы булчуңдарыңыз көтөрүп турат деңиз. Неге кын бошоп калды? Кан айлануу бузулган, клетка ткандар көпчүлүгү өлүп калган, булчуңдар эскерген, чоюлган. Анан сиз муну кантип YouTube'дан көрүп эле бекемдей аласыз? Интим гимнастика жасайсыз, биринчи биз мына алды жактан баштап туура иреттеп, мына кын булчуңунун бардык булчуңдарын туура иреттөө менен, кын булчуңунун стенкаларын жана алдыңкы булчуңдарды туура иреттөө менен сиз курсак бөлүктөгү органдарды ордуна коесуз, жатыныңызды, бөйрөгүңүз түшүп кетсе бөйрөгүңүздү ордуна коюп, чыгып калган курсагыңызды киргизесиз интим гимнастика менен. Аны менен бирге мына кын булчуңуңуз кыздай болот, бекем болот. Канчалаган айымдар сонун жыйынтык көрүп атат, канча аялдар бар, таң каласың, али интим гимнастика жасай элек. Кыздар, чын айтайынбы, интим гимнастика жасабаган уят. Кын булчуңдарыңарды шалбыратып жүрбөгүлө. Азыр экинин бири интим гимнастика жасап атат. Ачуу болсо да айтайын, любовница деген ким? Любовница деген бул эркекке муктаж аял. Жөн гана кучакташып жатууга, жыныстык катнашка барууга муктаж аял. Ал эмне кылат? Интим гимнастика жасайт. Мен сиздерди манипуляция кылып коркутуп турган жокмун, мен чынын айтып атам. А сиз күйөөңүздү оңой эле любовницага тарттырып жибересиз. Эркекке эмне керек? Эркекке ысык төшөк керек, акча керек, болду. Ысык тамак керек. Булардын табияты ушундай. Ушундай калк ооба, кыздар, мойнуңузга алышыбыз керек. Ошол эркек сиздин инеңиз, байкеңиз, балаңыз дегендей. Интим гимнастика жасаңыз, жыныстык жашооңузду бекемдөө менен бирге жан дүйнөңүздү толтуруңузчу. Туура сүйлөшүүнү үйрөнүңүз. Аялдын тилинде бал дагы бар, уу дагы бар. Бал кошуп сүйлөгөндү үйрөнүңүз. Күйөөм жаман деп, бирок аны менен бир төшөктө жатасыз. Бирге өмүр сүрүп атасыз, тойлорго коюп бирге барып атасыз. Мүмкүн өзүңүздүн жан дүйнөңүздү ирээттей турган убакыт келди.